Кечеги коркунучтуу кырсыкта 10 адам каза болду. Кечеги үрөй учурган кырсыктын кесепетинен 10 адам каза болду. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыкка катуу ылдамдыкта келе жаткан Subaru үлгүсүндө унаанын дөңгөлөгү жарылып кеткени себеп болгон. Бир аздан соң кийин унаа каршы тилкеге учуп чыгып спринтер менен кагышкан. Кырсыккадагы Toyota Camry жана Toyota Voxy жеңил унааларда туш болуп калган. Кече 1-сентябрда саат 15:20 чамасында Бишкектин Тургар Туна жолунун 51-чакырымында Subaru Outback 2 Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Camry жана Toyota Voxy үлгүсүндө 5 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Маалымат блогу аралаш маалыматтар. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Ана ТВ каналына мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Sekiz maçta getirdi. 7-8 maçta futbol değil. 7-8 maçta değil. 6-7 maçta. Çıkar. Çıkar. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Курулуш материалдары сатылган жайда өрт чыкты. Бишкекте курулуш материалдары сатылган жайда өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Алдын ала маалымат боюнча Толок Молдо көчөсүнө жайгашкан эшик жана курулуш материалдары сатылуучу контейнерден өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрт өчүрүүгө саат 21:31 жалпы 3 күчүрмөн эсеп жана 1 суу ташуучу унаа жана штаб тартылган. Тилсиз жоо саат 20:30га жакын өчүрүлгөн. Кошумча маалымат берилери айтылган. Маалымат блогу Говорит ТВ. Сокулукта ойногонго кеткен 7 жаштагы бала дайынсыз жоголду. Сокулук районунда 7 жаштагы Амир Нуркайипов дайынсыз болуп изделүүдө. Жоюптан кабарлашкандай баланын жакындары 1-сентябрда ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Военно-Антоновка айылынын тургуну 2017-жылы туулган. Ул Амир 1-сентябрда саат 16:20 чамасында ойногоно чыгып ошол бойдон кайтып келбегенин билдирген. Мындан улам ал баласын табууга жардам сурап кайрылган. Бул факты маалыматтардын электрондук китепчесине катталып, издөө иштери башталды. Амир Нуркайиповдун өзгөчө белгилери: кара тору, бою 110 см. Кийип жүргөн кийимдери боз түстөгү футболка, кара шорта, бутунда жеңил жайкы бут кийим. Эгерде Амир Нуркайиповду көргөн билгендер болсо, Сокулук рейбине же 0313 45 33 80 0312 60 75 67 нөмөр бөлүмү жана 102 номерлерине кабар берүүнү жагындары өтүнөт. Маалымат блогу Кактус Медиа.